14 февраль дүйнөнүн көп мамлекеттеринде ыйык Валентин күнү же болбосо сүйүү күнү катары белгиленип келинет. 14 февраль 16-кылымдан бери кеңири тарап майрамдала баштаган. Көпчүлүк майрамдаган бул күндүн тарыхына кайрыла кетсек, майрамдын каарманы христиан чиркөө кызматкери Валентин болгон. Бул окуя бул жол менен 269-жылга барып такалат. Ал кезде Рим империясынын башчысы император Клавдий II согуш жортулдарына аскерлер жетишпей калгандыктан ал аскерлердин үйлөнүүсүнө тыюу салат. Бирок аскерлердин сүйүүгө чалдыгып калуусу мындан азайып калган эмес. Жоокерлердин бактысына императордун карынан коркпой, жоокерлер менен сүйүктүүсүнүн никесин кыйган адам табылган. Бул адам Валентин аттуу чиркөө кызматкери болот. Ал нике гана кыйбастан урушкандарды жараштырып жана сүйүү каттарын жазууга жардам берген. Бул тууралуу император билип калып, Валентинди зынданга камашып, өлүм жазасын тартуу чечими чыгарылат. Зындандан ал түрмөчүнүн татынакай кызы менен таанышып, алар бири-бирине ашык болуп калышат. Жаза аткарылышына бир күн калганда Валентин сүйүктүүсүнө коштошуу катын жазып, аягына "Сени Валентиниң" деп калтырат. Кат Валентин жазага тартылгандан кийин гана, тагыраак айтканда 14 февраль күнү окулган. Кийинчерээк Валентин көп азап чеккен, ишеним үчүн запкы тарткан катары католик чиркөөсү тарабынан ыйыктардын катарына кошулган. Ал эми 496-жылы Римдик папа Геласиус 14 февраль күнүн ыйык Валентин күнү деп жарыялаган. Дагы ушул кезден баштап 14 февраль сүйүү күнү катары белгиленип келинет. Ал эми Кыргыз Республикасында сүйүшкөндөр күнүн белгилегендерге айып пул салууга аракет кылышкан. Мындай мыйзам долбоору 2011-жылы талкууланган. Майрам калктын менталитетине туура келбейт, уят жана ысырапкорчулук деп аталган. Бирок бара-бара эл дүрбөсү басылып, бул майрам кадимки эле көрүнүшкө айланды. Көбүнчө сүйүү күнүн жаштар майрамдашат. Бул күнү түгөйлөр бири-бирине белектерди беришип, жана ошондой эле Валентинка открыткасы менен алмашат. А сиз сүйүшкөндөр күнүн майрамдайсызбы? Комментарийге ой пикириңизди жазып калтыра кетиңиз.